Базаркоргон райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборундагы төрөт бөлүмүнө мындан 15 күн мурда эле жылуулук бериле баштаган. Ага катары эле балдар бөлүмүндө суук түшөөрү менен жылытылып келүүдө. Ооруканада ушул учурда бейтаптар үчүн жылуулук тараптан көйгөй жок. 2 күн болду жатканыбызга, жылуулук абдан жакшы. Почти кофтачан эле жүрөбүз. Бардыгыбыз эле шарттары жакшы. Карайдылар жакшы экен, үкмал тамак берет экен. Уколдарды убактында берет атат. Жакшы. Жылуулук жакшы. Жылуулук жакшы. Оорукана жалпы 265 керебетке ылайыкташкан. Бул жай ушул тапта электр энергиясы менен, ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмдөрү болсо көмүр менен жылытылат. Ал үчүн бул жылы 1 миллион 450 миң сомдук көмүр, андан сырткары отунда сатылып алынган. Айрым бөлүмдөр кышка карата оңдоп түзөөдөн да өткөрүлдү дейт тиешелүү жетекчилик. Электр тутандылары менен иштейт биздин жылуулуктарыбыз. Аслында ушул ооруканада бир жылына 7 миллион сомдук электр энергия иштетилет өзү. Кышын жайын эсептегенибизде ошонун бир бөлүгү ушу электр энергияга кетет. Оңдоп түзөө иштер биз неврологияны бөлүп алдык быйыл. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биринчи этаж мурун неврология эле, шуну азыр детский бөлүм кылып, неврологияны башка жакка которуп кеттик. Ал жерде азыр эртең уже жагылат. Эмне үчүн дегенде биз бүт жаңы здания немелерин коюп, аппаратуралардын жаңы подключение азыр как раз устала иштеп аткан убак, азыр подключение даярдап атышат. Райондо жылуулук оорукана менен катар эле билим берүү мекемелерине да берилген. Азыр мектеп окуучулары эс алууда болгондуктан бакчалар гана жылытылып жатат. Райондогу бардык 106 билим берүү мекемелеринин кампаларына көмүр отун түшүрүлгөн. Биз Кеңеш айыл аймагына караштуу номер 25 Мастур Абдыкадырова балдар бакчасы. Биз айыл өкмөт тарабынан бизге 14 тонна көмүр, анан кийин 15 куб отун берилди кышка. Балдардын жылы жумшак болушу үчүн азыр бизге баары 100% келип түштү. Жакынкы суук түшкөндөн бери бизге балдардын жылуулугу үчүн бала бакчага жылуулук бердик. Азыр бардык жылуу жумшак балдарыбыз бала бакчада тарбияланып жатышат. Учурда Базаркоргон районундагы билим берүү объектилеринин 57-си көмүрү менен 29-у электр энергиясы менен жылытылат. Калган 20-сында экөө менен тең жылытуу мүмкүнчүлүгү бар. Алар үчүн бул жылы 203 тонна көмүр керектелет. Ал эми саламаттыкты сактоо тармагында 200 тонна көмүр менен камсыздалган. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Базаркоргон району.